Финпол салык төлөөдөн качкан Акылбек Жапаровдун компаниясы бюджетке $90 миллион зыян келтирген. Финполиция МИС ачык акционердик коому тарабынан өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн баш тартуу фактынын бетин ачышты. Бул тууралуу 30 октябрда Финполициянын басма сөз кызматы маалымдайт. Билдирүүгө ылайык Ысык Ата районундагы өнөр жай, соода жана айыл чарба багытындагы 30 гектарга жакын кыймылсыз мүлккө ээ болгон МИС ачык акционердик коомун камсыздандыруу төгүмдөрү жана башка социалдык төлөмдөр боюнча милдеттүү төлөмдөрдү төлөбөгөндүгү, ошондой эле акыркы бир нече жыл ичинде нөлдүк көрсөткүчү менен салык отчетторун бергендиги аныкталды. Товардын ири жүгүртүлүшүнө карабастан мамлекеттик бюджетке өзгөчө ири көлөмдө $90 миллион зыян келтирген. Маалыматтарга караганда МИС АККнын негизги акционерлери болуп эки юридикалык жак саналат. Офшордук компаниясы ЭКЛ жана өлкөнүн ЖАБ аттуу жараны, ал депутат Акылбек Жапаровдун жубайы. Мындан тышкары компетенттүү орган берген маалыматка ылайык, ачык акционердик коому 2009 жылы айрым жогорку кызмат адамдарынын жардамы менен Каржы министрлигинин алдындагы экономиканы өнүктүрүү, мамлекеттик фондусунан үрөөн тазалоочу заводду реконструкциялоо жана кант кызылчасынын уругун өстүрүү үчүн $200 миллион бюджеттик суда алган. Аны 2012 жылга чейин төлөп бериши керек болчу, бирок бул каражаттар максаттуу пайдаланылган эмес. Андан кийин ал 2025 жылга чейин төлөө мөөнөтүн 2 жолу узарткан жана чегерилген пайыздарды жана санкцияларды эсептен чыгарган. Садыр Жапаровка кире албай ыйлаган тарапташы. Садыр Жапаровду колдоо митингдеринде уюштуруучулардын бири болуп жүргөн активист Бакай Кашкарбаев ачык кайрылуу жасады. Ал президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровдун кабыл алуусуна кире албай жаткандыгын айткан. Ал түзгөн элдик көзөмөл аттуу коомдук кыймылга кайрылуулар көп болуп жаткандыгын, ал Жапаровдун кабыл алуусуна кире албай эч нерсени чече албай жаткандыгын билдирген. Мындан сырткары иш кылбай жаткан күч түзүмдөрүн сындап, бийлик алмашканына 20 күн болсо да натыйжасыз иштеп жаткандыгын айткан. Ал эми Садыр Жапаровдун жалпы реформалык аракеттерин мажирөлүк катары сыпаттап, чечкиндүү кадамдарга баруусун талап кылган. Ошондой эле Садыр Жапаровду кошоматчылардын курчоосунда калдыңыз, алар сиздин аркаңыздан ар кандай иштерди кылып жатат деген пикирин билдирген. Клара Соронкулова: Садыр мырза, коюңуз эми, элди алдабаңыз. Коррупция менен катуу күрөшөм дегенсиз. Бүгүн болсо Конституцияны алмаштырбасак коррупция менен күрөшө албай жатам деп башканы балп эттиңиз, дейт Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова. Экс-сот мындай пикирин өзүнүн Facebook баракчасында билдирди. Партия лидери Клара Соронкулованын билдирүүсү эч өзгөртүүсүз берилет. Садыр мырза, коюңуз эми, элди алдабаңыз. Коррупция менен катуу күрөшөм дегенсиз. Бүгүн болсо Конституцияны алмаштырбасак коррупция менен күрөшө албай жатам деп башканы балп эттиңиз. Демек 8-12 ай коррупция деген тема менен башымды оорутпай тургула. Конституцияны мен каалагандай өзгөртүп бергиле дедиңиз. Сиздин мыйзамы жок амнистияңыз жөн эле популизм турбайбы? Эми сиз супер президенттик системада президент болуп иштеп жатасыз. Өзүңүз премьер жана президент болсоңуз, жакын досуңуз УКМК АКСтын башчысы, бийликти бүт өзүңүздүн кадрларыңыз басты, парламент алдыңызда жатса, каалаган сөзүңүздү лаббайк деп жасап берип атса, жакында досуңуз Талант Мамытовду спикер кылып шайлаганы жатышса, анан сиз коррупция менен күрөшө албай жатам дегениңиз лапша. Эмнеге коррупция менен күрөшө албайсыз, билесизби? Анткени коррупциянын ана баштары жана схемаларды калкалап отургандардын абсолюттук көбү парламентте отурат. Сиз болсо алар менен соодалашып алдыңыз. Ошондон улам мени президент кыла кылгыла жана Конституцияны мен каалагандай өзгөртүп бергиле, ошондо анан мен баштайм деп лапша илбеңиз. Адамдын эрки биринчи эле күнү билинет. Айтканын жасайт же ошого аракет кылат. Сиз айтканыңыздан кайттыңыз. Сиз бир дагы айткан сөзүңүздү аткарган жоксуз жана аткарбайсыз дагы. Баса, Конституциянын кайсы беренеси уурулар менен күрөшкөнгө сизге тоскоол болуп жатат? Ушуну дагы айтып коюңузчу. Продукту жана курулуш материалдары асман чапчыда. Суу май 80 сомдон 115 сом, эт 320 сомдон 450 сом, жумуртка 6 сомдон 9 сомго чейин, шекер 36 сомдон 55 сом, шифер 290 сомдон 370 сом, жыгач 12 000 сомдон 14-5 000 сом. Эмнеге антимонополия, Финпол же таможня эчтеке кылбай жатат? Анткени шайлоого аттангандар шайлоого кеткен чыгымдарын, бааларды кымбаттатып, элдин жоон терисин сыйрып актап жатат. Ушуну сиз
билбейсизби? Билесиз да, сизге кулак кагыш кылбай чимкириктер бирдемке кыла алмак эмес. Сизди эл колдоду, бирок көшөгөнүн арты таза эмес болуп жатат. Жыттана баштады. Эми сиз элди колдоңуз. Өзүңүздүн интригаңарда жүрө берсеңер, эртең сиз дагы оң коңуздан сайыласыз. Унутпаңыз, чимкириктер Ашаны, Жээнбековду сатышкан. Сиз алар үчүн эч кемсиз. Ушундай сөздөр Бакиевке, Ашага, Жээнбековго айтылган. Алар уккан эмес, мен билгенимди кылам деген. Баарынын тагдыры сизге жакшы маалым. Бирөөнүн болсо майын өзүңүз сызгырып баштадыңыз. Бектер кетет, эл калат. Сиз эртең кетесиз. Кандай кетесиз, өзүңүз пикир калчаңыз. Мыйзам талаасына кириңиз. Кеңешип кетсеңиз бармагыңыз оорубайт. Садырга убакыт жок десеңер, коррупция менен күрөшкө убакыттын кереги жок. Ага эрк керек. Мисалы, Малайзиянын премьери Махатхир Мохаммад бир жумадан мурунку премьерди миллиардтарды кустуруп койгон. Калганын айтпай эле коеюн деп жазган ал. Камчыбек Ташиев: коррупция жок, биз баарын тазалап салганбыз. Бажыда коррупция жок, биз баарын тазалап салганбыз. Мындай пикирин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Москва шаарында мигранттар менен болгон жолугушуу учурунда айтты. Бул тууралуу репортерго Орусиядагы мекендешибиз Азамат Адылгазиев билдирген. Азамат Адылгазиевдин айтканына караганда, жолугушуу 29 октябрь күнү Москва шаарындагы Президент отель мейманканасында болгон. УКМКнын төрагасы Москвага эмне себеп менен барганын айткан эмес. Эмнеге келгенин билбедим. Бажыда коррупция жок, азыр баарын тазалап салганбыз, баарын камайбыз, каралар башкарып жатат деген жалган. Азыр бүт жерде мыйзамдуулук орноду деп билдирген Абдыгазиев. Ошондой эле ал жолугушууга келгендер көп деле суроо бербегенин, берилген суроолорго Ташиев үстүртөн эле карайбыз, чечилет, иштеп жатабыз деп жооп бергенин, Москвага эмне максат менен келгенин, кимдер менен жолукканы тууралуу айтпаганын кошумчалап, жолугушууга атайын эле топ келсе керек деген оюн билдирген. Буга чейин УКМКны жетектеген адам чет өлкөгө барып мигранттар менен жолуккан көрүнүш болгон эмес. УКМКнын жетекчиси Ташиев биринчи жолу чет жердеги мигранттар менен жолугушту. Мелис Аспеков: Арзбек Бурханов менен Бакыт Садыков кызматтан кетпесе, аянтта боз итиги ачкачылык жарыялайм. Активист Мекенчил партиясынын лидерлеринин бири Мелис Аспеков Арзбек Бурханов менен Бакыт Садыков ээлеген кызматынан кетпесе, ачкачылык жарыяларын 30 октябрда социалдык түйүндөгү баракчасына жазып чыкты. Мен чындыкты айтканга көнүп калгам. Ушул экөөнү кетирбесек, анда аянтка чыгып, боз итиги ачкачылык жарыялайм деп жазган. Төмөндө Аспековдун кайрылуусу өзгөртүүсүз берилет. Садыр Жапаровдун уктап жаткан деле жанында болбосо, калган убакытта колокодой жүргөн Арзбек Бурханов деген аферист канча адамды алдаган бир эрол жүрөт. Мен таң калганым, Садырбайке аны менин советнигим деп айтканын өзүм уктум. Ушул кантип болсун? Ушул сыяктуу туура эмес көрүнүштөр бар болуп жатат. Бүгүн дагы аэропорттон Бакыт Садыков кетпейт экенин билдим. Мындай болсо, жеке мен башкача ойлонуп баштадым. Биз бир өзгөрүү болсун, люстрация болсун деп революцияны кылганбыз. Люстрация эмес, люстра болуп жатпайбы? Бул жазган үчүн Байкеден бүгүн сөз угам, балким келтек жеймин. Бирок мен чындыкты айтканга көнүп калгам. Ушул экөөнү кетирбесек, анда аянтка чыгып, боз итиги ачкачылык жарыя кылам. УКМК башкы ветеринар Жумаканов баштаган кызматкерлерди кармады. Миллиондогон акча. Ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов менен кошо мекемеге караштуу башкармалыктын бөлүмдүн жана лабораториянын башчылары кармалды. Бул тууралуу 30 октябрда УКМКнын басма сөз кызматы маалымат таратты. Маалыматта кармалгандар туруктуу коррупциялык схема түзүп алышкан деп шек саналууда. Атайын кызмат азыр соттук териштирүү жүрүп жатканын, мамлекеттик сатып алуу системасы аркылуу малды эмдөө менен биопрепарат жана вакцина сатып алууда мамлекетке пайдасыз келишимдер жең ичинен түзүлүп, бюджеттен акча өөнөлгөнү айтылат. Эсеп палатасынын аудити бруцеллезго каршы вакцина сатып алуу боюнча бир эле фактынын негизинде мамлекетке 31 миллион сомдук зыян келтирилгенин аныктаганын кошумчалаган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Бул тууралуу ал 30 октябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирип, партиянын атынан эмес, жеке адам катары талапкерлигин коюп жатканын, жазган арызын Боршайкомго бүгүн тапшыраарын айтты. Бул партиянын көрсөтүүсү эмес, мен жеке кыргыз жараны катары талапкерлигимди көрсөтүп жатам. Себеби Кыргыз Республикасынын президенти бир да саясий партиянын же топтун кызыкчылыгы бар класстын мүчөсү болбой, бүтүндөй өлкөнүн кызыкчылыгын коргогон, бардык топтордун кызыкчылыгын коргогон инсан болушу зарыл.
Энергетиктер өкмөт үйүнө келип Садыр Жапаровдун чыгуусун талап кылышууда. Чыгыш Батыш жана Аламүдүн рейсине митингге чыккан кызматкерлери өкмөт үйүнүн алдына келип Садыр Жапаровдун чыгышын талап кылып жатышат. Буга чейин Улуттук энергетикалык холдингдин жанына 40ка жакын адам чогулган. Алар Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңеши, компаниясынын жетекчиси кылып Улан Астаркуловду дайындалганына нааразы болуп жатышат. Митингчилердин айтымында Астаркулов кылмыш иштин фигуранты болуп саналат. Акциянын катышуучулары Улуттук энергия холдинг жооп бербесе, өкмөт үйүнүн алдына барарын айтышкан. Учурда 50ге жакын киши топтолуп турат.